Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен биргеликте бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты: окуучулар жаңы тема боюнча түшүнүк алышат. Алар сандардын ортоломосун табууну билишет, өз алдынча иштешет. Убакытты туура пайдаланууну, оозеге эсептөөнү үйрөнүшөт. Балдар, бүгүнкү маанайыңар кандай? Баарыбыз сабакка даярбызбы? Эгерде бүгүнкү маанайыбыз эң жакшы болуп, сабакка баарыбыз даяр болсок, анда силер менен биргеликте бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз, балдар. Келгиле, силер менен биргеликте төмөндөгү тесттердин туура жообун табалы. Биринчиси: эсептегиле. 2,1812 кошу 3,7 барабар канча чыгат, балдар? Туура, балдар. 6,512. Экинчиси: сандардын айырмасын тапкыла дейт. 3,85 кемитүү 2,1. Азаматсыңар, балдар. Жообу 1,75. Үчүнчү: 0,76 жана 0,10,000,7598. Жылдызчанын ордуна барабардык белгини койгула. Кайсыл барабардык белгини койсок туура болот, балдар? Эң сонун чоң деген белгини койсок, барабардыгыбыз туура болот экен. Төртүнчүсү: берилген сандардын суммасын тапкыла. 6,17 жана 3,83. Мына ушул сандардын суммасы канчага барабар, балдар? Баарыбыз оозеге эсептейбиз. Азаматсыңар, балдар. 10 чыгат экен. Баарыбыз бүгүнкү сабактын темасын дептерибизге жазабыз, балдар. Ортоломонун аныктамасы эки сандын ортоломосу. Аныктамасын жазабыз. Эгерде А1, А2 жана А2 бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны X-ка бөлгөндө келип чыккан сан ал сандардын ортоломосу. Башкача айтканда, орточо арифметикалык мааниси деп аталат. Ортоломону, балдар, μ тамгасы менен белгилейбиз. Бул грек тамгасы. Ал эми ортоломонун табуунун формуласы төмөндөгүдөй. μ барабар А1 кошу А2 кошу жана башка кошу А2 бөлүнгөн X. Мына ушул формуланын жардамында биз бир нече эсептерди чыгарабыз. Баарыбыз дептерге жазгандан кийин, балдар, биринчи маселеге көңүлүбүздү бурабыз. Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле. Бизге сандар берилген: 17, 21, 12, 15 жана дагы 12. Эми чыгарылышына көңүл бурабыз. Ортоломону биз μ тамгасы менен белгилегенбиз. μну жазабыз дагы барабар бөлчөктүн алымына. Мына ушул бизге канча сан берилсе, ошол сандардын баарысын суммалайбыз. Жана бул сандарды санап чыгабыз.
канча сан берилген? 1, 2, 3, 4, 5. Эгерде бизге 5 саны берилсе, анда бөлүшүбүз керек 5ке. Эгерде бизге 6 сан бериле турган болсо, анда бөлүшүбүз керек 6га. Баарысын суммалап кошуп чыгабыз сандарды балдар. Кошконубузда бизде 77 келип чыкты. 77 бөлү 5. Бизде тиинди 15,4. Ошондо биринчи маселебиздин жообу балдар 15,4. Жообусу берилген сандардын арифметикалык орточо мааниси 15,4кө барабар. Баарысын жазып алабыз балдар дептерге. Кийинки экинчи маселеге көңүлүбүздү бурабыз. Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле. 7, 11, минус 12, 0, 7, минус 5. Өзүңөр көрүп тургандай балдар, бул жерде терс сандар дагы бар. Чыгарылышына көңүл бурабыз. Мурдагыдай жазабыз балдар миу тамгасын. Барабар бөлчөктүн алымына мына ошол берилген сандардын баарысын суммалап жазып чыгабыз. Ал эми терс сандарды болсо кашанын ичине жазабыз. Биз билебиз, терс сандар менен оң сандарды кошуп кемитүүнү. Мына ошол эрежелерди пайдаланабыз дагы эсепти чыгарабыз. 6дан 8 же болбосо 8 бөлүнгөн 6. Балдар, бөлчөктүн алымында жуп сандар болгондуктан, алар алымы дагы, бөлүмү дагы 2ге бөлүнөт. 4 бөлү 3. Бөлчөгүбүздүн алымы чоң болгондуктан, буруш бөлчөктү аралаш бөлчөккө айландырып алабыз. 1,3/1. Экинчи маселебиздин жообу 1,3/1. Түшүнүктүү болсо балдар, баарысын дептерибизге жазабыз. Чыгарылышын гана. Эми балдар, номер 359. Китептен 178 бет. Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле. Аасында 73, 91, 66 жана 230 деген сан берилген. Бсында 813.094, 813.061, 813.100 жана акыркысы минус 813.055. Мына ушул сандарды суммалайбыз дагы, анан берилген сандардын санына бөлүп коебуз. Мында балдар 4 берилген. Анда берилген сандарды бөлчөктүн алымына суммалап жазып туруп, бөлүмүнө 4-тү жазабыз. Бул маселени балдар өз алдыбызча иштеп, дептерибизге жазып чыгабыз. Эми балдар, эки сандын ортоломосун биз табууну үйрөнүшүбүз керек. Аныктамасын жазабыз. Эгерде берилген n санынын ортоломосу μ белгилүү болсо, анда алардын суммасы μ көбөйтүү n формуласы менен табылат. Башкача айтканда балдар, бизге n саны жана μ ортоломосу белгилүү болсо, биз алардын суммасын табыш үчүн экөөнүн көбөйтүндүсүн гана алып коюу керек. Түшүнүктүү болсо балдар, номер 361, 179 бет. Окуп чыгабыз маселени. Берилген n сандарынын ортоломосу μга барабар болсо, анда бул сандардын суммасы канчага барабар? Бул жерде балдар
А, Б, С, Д 4 мисал берилген. Мисал катары силерге аны иштеп көрсөтүп берем. Формулада балдар 2 сандын ортоломосун табыш үчүн мю көбөйтүү n болчу. Мына ошол формуланы жазабыз дагы барабар. Мюнун ордунда барабар экен 16 көбөйтөбүз. N барабар 12 экен. 12 анда 16-ны көбөйтөбүз 12-ге. Барабар 192. Берилген сандардын суммасы 192-ге барабар. Эгерде мисалдар түшүнүктүү болсо балдар, калган үчөөсүн өз алдыбызча иштейбиз. Балдар, келгиле, бүгүнкү сабакты дагы бир жолу бышыктап алалы. Бүгүн кайсыл тема жөнүндө түшүнүк алдык? Ортоломону кайсыл тамга менен белгилейбиз? 2 сандын ортоломосун табуунун формуласы кандай? Мына ушул суроолорго биз жооп берсек, анда бүгүнкү сабакка эң мыкты түшүнгөн болобуз. Силерге балдар, дагы бир жолу кошумча тапшырма номер 360, номер 362. Ушул көнүгүүлөрдү иштеп, менин WhatsApp номериме жөнөтөсүңөр. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып балдар, биз көп окусак алысты көрөт экенбиз. Мына ошондуктан силерге эч качан талыкпай окууңарды жана сабакка үзгүлтүксүз катышууңарды жана ошондой эле ар дайым берилген тапшырманы өз убагында аткарганыңарды баалайм. Анда эмесе балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө.